башында эле жаратылышта өзүмдө бар окшойт, бирок биздин учурда 7-класс эле болчу школдор андан ашыгы жок эле. Анда окуу жайы, средний деген жок болчу да. Анан ошондон кийин баягы кыргызча турмушка кирдим. Нарыдан бери мен 3 балалуу болдум. Бирок ошол 3 балалуу болгондо эң кичинекейим эмчекте кезинде мен жолдошум менен ажырашууга туура келди. Мен окудум, частный курсту окудум. Келип Токтогул районуна келип иштейм десем, Токтогул району көл болуп аткан экен. Ошого байланыштуу мына Бишкекке келдим. Келип эле Тюльпан деген ателье бар, Советский көчөсүндө. Ошол жерде иштедим. Он 2 жылдын ичинде 1332 кишини окутуптурмун. Менде андай школдогудай 20-дан 30-тан эмес, көп болсо 6 киши чогулат, же 4 киши чогулат биринчиси менде. Менин кызыкчылыгым, мен өзүм ордуман турбай калгандан кийин инвалид адамдар бар. 2 бутунан баса албагандар бар. Үмүт булагы деген булак бар. Үмүт булагы. А жерде мен алардын счетуна салып коем. Мен өз колум менен бирдейм. Анан кийин могу жерде эле карлар үйү бар. Андан кийин мынакей быйыл 4-жыл Токмокто карлар үйү экен. Карлар дагы инвалидтер да жатат экен. Бирок таптакыр мыногу тизесинен жок болгондо мен да инвалидмин деп кайгырып жүрүпмүн да, 2 буту менен басып мен тиерге бара алам да. Алар ушун менен жүрмөлөй албайт экен, тизеси жок. Алар бул бутун көтөрүп жан башы менен жылат экен берни. Ошолорду көрүп эмне кыларын билбейм. Ошолорго дагы бизде болбосо дагы, чет элден болсо дагы бир приспособление табылабы ошого кийип бир жөндөнгөнгө. Айтор мен ошо жака акчалай берем. Милицияларга кайрылдым. Ооба. Анан кийин алар карабай кылмыштын курамы жок деп туруп ишти жаап берип койду. Кылмыштын курамы жок деп туруп мен өзүм кармап алып бердим милицияга. Анан кийин ал ошонткөндөн кийин анан мен немеге кайрылдым, прокуратурага. Ал кайра детально текшерилип каралсын деп туруп мага жазып берди. Караган жок, карабайт. Мына канча жолу кайрылып атам. Булар карабайт. Айтор үмүтүм үзүлдү да. Ушул жаңы президент келгенден бери жолдорубуз башкамдай чоңураак ишкана тыгууларыбыз иретке келгенде анан муногу бу сотуң менен сотту деле жаңы коюлду эле. Сотуң менен ички иштер жаңы иштеп атканын көрбөдүм да. Биз өңдөнгөн карапайымдарга иштебесе кандай кылам? Ошон үчүн анан кийин берге юристтерге алыс бара албайм да, ошол жерге келген юристтерге кайрылдым. Ой апа, аны оңой эле кармайбыз деди. Анан кийин келип үйүмө 20 000 сом алып кетти. Кармап аны сөзгө келтиребиз, алып беребиз, ал оңой эле деди. 20 000 бердим. 1 ай 10 күндөн ичинде бүтүп калат деген. 1 ай күттүм, жок. 1 ай жадаганда 20 000 15 000 алдым айланайын. Bir жолу звонить етип койгонума 5 000 тура турсун, жол көрөгүп барып келип каласыңбы. Анан иш бүтүп калса дагы көрөлүбүз. Ал боюнча тайын жок, аным дагы 5 000 жеп ал жүрөт. Ушундай же бир юристтерибиз иштебесе, же прокуратура иштебесе, же бир следовательдер иштебесе, тигилер качып жүрсө, каяка барып там сүзөм.